Күн сайын Бишкекке калаанын чет жакаларында жайгашкан райондордон жүздөгөн адам жумушка келет. Азыркы тапта аларга транспорт маселеси бир топ кыйынчылыктарды жаратууда. Алдында менчик унаасы жоктор такси кызматын пайдаланууга аргасыз. Ал эми чөнтөгүндө тыйын аздар ары бери каттаган машинелүү бейтааныштарды тосуп, арзаныраак жол киреге алып кет деп суранууга мажбур болуп жатышат. Кырдаалдан пайдаланган айрым такси кызматындагылар жол акыны экесиге кымбаттатып алышкан. Мындай жагдай тургундардын жашоосун бир топ эле кыйындатууда. Эмелге маршрут жүрүп эле 35 сомдон аябай сонун болмок. Меники баягы шашылды шиш үчүн айла жок ошол болуп атат да. Атак азыр 35 тыйын да кыйын, азыр эл деген иштебей кыйналып турабыз. Кыйналган элге бизге маршрут деле керек. Маселен Кант шаарынан каттаган жеңил унаанын айдоочулары жол кирени 50 сомго чейин чыгарып алышкан. Шаарга каттагандар көп болуп жаткандыктан айдоочулар жүргүнчүлөрдү ташууга жетишпей жатышат. Кантка чейин 50 сом, бияка дала митинг 50 сомдон каттап атабыз. Элдер ошо азыр маршруткаларды күтүп турган учурда, эмне үчүн Бишкектеги маршруткалар чыкты, Канттагылар чыга элек деген суроолор көп болуп атат да. Бир күндө мен 7-8 рейс кылам. Карабалта, Сокулук жана башка жактарга кетүүчү аялдамаларда деле дал ушундай көрүнүш. Жумуш аяктаган соң үйлөрүнө жетип алууну самагандар арбун болуп жаткандыктан, мыйзамсыз жол менен эл ташыган маршруттук кичи автобустар пайда болгон. Мындай маршрутка ээлеринин өздөрүнүн өткөрмө кагаздары бар. Бирок алардын эл ташуусуна эч кандай уруксаат берилген эмес. Ошол эле учурда мыйзам бузбаган айдоочулар жумушсуз отурат. Бусиктерди кое бербесе каяктан? Межи регионду биринчи очередь кое бериш керек. Пандемияны көрүп атабыз, билип атабыз, водительдер деле түшүнүп атат. Бирок ошол жактан бияка барып келген иштегендер бар, кечинде кеткен кишилер бар. Ар бир кишиден кечинде 200 сом, күндүз 150 сомдон ташып атса, алар деле сактаган жок. Аралыкты 7 кишини салат да кетип атат. Эртең менен биздин бияка келишибиз өтө бир азап болду да. Өтө кыйынчылык болду. Эмнеге дегенде, маршрутка жок биякта үстө чыгайын. Таксинин козу 150-200 сом. Маршруткалар козу каттайын десе, буларды уже тыйыл болуп атат да, токтотуп атат. Не то, что бул шаардын ичинде эмес, сыртка барып келиш кыйын болуп атат. С Харабалты приехать в Бишкек вообще невозможно. Я вот сегодня утром ехала с Полтавки, час стояла на улице, чтобы меня вот кто-то подобрал. Борбор калаага башка аймактардан эл ташуучу коомдук унаалардын кирүүсүнө качан уруксаат берилери азырынча белгисиз. Транспорт жана жолдор министрлиги маселени кырдаалга жараша республикалык штаб чечерин билдирди. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.